Студиябыздын биринчи мейманы Агролит коомдук бирикменин менеджери Асел Калбаева. Кутмандуу менен. Кутмандуу менен. Денсаулыгыңыз жакшы? Жакшы, рахмат, урматтуу мекендештер, кутмандыңыздар менен. Убакыттан пайдаланып Шабдан мырза жазгыл айым сиздерди алдыда келе жаткан ата мекенди коргоо күнү менен жана аялдардын эл аралык күнү менен ошондой эле жалпы мекендештерибиз, мырзалар жана айымдар, сиздердин баарыңыздарды алдыда келаткан байрамдар менен куттуктап кетебиз. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Биринчилерден болуп куттуктадыңыз окшойт, Асел эжелер тарабынан даярдалган бир сонун видеороликке кезек берели. Андан кийин эфир уланталы. Кооз тоолор, дарыялар, уникалдуу көлдөр. Бул биздин Кыргызстан. Ата мекенибиздин сулуулугун көрүү үчүн дүйнө жүзүнөн 100 миңдеген туристтер келишет. Бирок чоң көйгөй бар. Бул айлана чөйрөнүн булганышы. Аны ар бирибиздин жеке жоопкерчилигибиз менен гана чечүүгө болот. Жыл сайын көптөгөн таштандылар төгүлүп, айлана чөйрөнү 10 чакырымга чейинки радиуста ууландырат. Алар күйгөн учурда адамдардын ден соолугуна өтө кооптуу заттар бөлүнүп, диоксиндер, нейротоксиндер сыяктуу канцерогендер абага таркап, олуттуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Органикалык жана органикалык эмес таштандылар үчүн таштандыларды уюштуруп, аларды кайра иштетүү атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтат жана жаратылышты кийинки муундарга сактоого мүмкүндүк берет. Кыргызстаныбызды сактай. Дал ушундай Кыргызстаныбызды өзүбүз сактайлы. Ал эми биздин коногубузга берчи суроолорубузду узатып, жооп алган аракетинде бололу. Асел эже, айтсаңыз, ушул коомдук бирикме тууралуу айтсаңыз. Кененирээк маалымат берсеңиз. Агролит коомдук бирикмеси бул 11 жылдык тажрыйбасы бар айыл чарба тармагындагы консультациялык организация. Биз консультациялык, билим берүү жана маалыматтык кызматты көрсөтүү жаатында иш алып барабыз. Айыл чарба болгондо, айыл чарбанын көбүрөөк кайсы багытына басым жасайсыздар? Айыл чарба тармагында көбүрөөк басым жасаган тармакты айтсак, биз өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча долбоорлорду алып барабыз. Цепочка добавленной стоимости дейт, кошумча нарк чынжыры ошо агробизнестин өкүлдөрүнүн ошо кошумча нарк чынжыры боюнча дагы иштеп чыгып, ошону өнүктүргөнгө дагы салым кошуп иштейбиз да айыл чарба тармагында. 11 жылдан бери деп калдыңыз, анан жерлерге барып, аларга тренинг деп коетпу? Ошолорду өтүп жүрсөңүздөр керек, ошол тууралуу. Ооба, албетте. Биз 11 жылдык тажрыйбанын ичинде биз 100дөн ашуун эл аралык долбоорлорду ишке ашырып келдик. Ошол проектлер, ошол долбоорлордун алкагында долбоордун максатына жараша окуу программалары иштетилип чыгып, фермерлерге жана ошондой эле агробизнестин катышуучуларына, жеке ишкерлерге биз консультация берип иштеп келебиз. Эң жакшы. Асел эже, азыркы учурда ушул айыл чарба багытына деп калдыңыз. Айыл чарба жаз келатат буюрса, 10 күндөн кийин жаз, март айы. Көбүрөөк кайсы түшүмдөрдү айдаш керек? Айыл чарба багытында көбүрөөк кайсы бизде муктаждык кайсы өсүмдүктөргө көбүрөөк? Бизде мындай экенде, бизде фермерлер менен иштешкенде фермерлер өздөрүнүн да көйгөйлөрүн айтып калышат да. Бизде Кыргызстанда бир система жок, министрлик тарабынан бизге эч кандай колдоо жок, иште мындай системалык түрдө система жок дейт да. Мисалы үчүн фермерлер айтат, биз эгерде ошо жазгы иштер башталганда мындай базарларга барып көрөбүз дейт да, үрөөн сачуу жерлерге барып мындай байкайбыз дейт. Кайсы үрөөндү фермер дыйкандар көп алып атса, биз ошону эле айдай беребиз дейт да. Бирок негизинен министрлик тарабында кайсы өтүмдүү болсо, бирок аяк ченинде келип, мисалы үчүн 2-3 жыл мурда жана картофель менен аябай окуялар болуп кетпеди. Ошондой окуяларды алдын алуу бизде бир иш жок деп айтат да. Негизи эле картошка да башка өсүмдүктөр, жер жемиштер бизге сырт жактан да келет. Ошо сырт жактан келип жаткан өсүмдүктөрдүн санын кыскартуу максатында мисалы үчүн өзүбүз өстүрсөк болобу ошол өсүмдүктөрдү да? Албетте, биз баягы башка мамлекеттерден көз каранды болбой эле ошол өсүмдүктөрдүн, ошол эле продуктлардын баарын өзүбүздүн жерибизде өстүрүп эле өстүрсөк болот да. Негизинен
көз каранды болбой, анан дагы биз билбейбиз да сырттан келген продуктылар кандай дарылар колдонуп келишет. Эгерде биз өзүбүздүн жерибизде өстүрүп, дыйкандарыбызды ошого үйрөтүп, жана химиялык пестицидтерди колдонбой, алардын алдын алып таза табигый экологиялык продукт кылып өстүрсөк, албетте болот. Бул өзүбүздүн эле мекендештерибизге, ден соолукка жакшы. Ошол эле Пакистандан, ошол эле Ирандан, Кытайдан, башка мамлекеттерден бизге мандарин, лимон, апельсин, ошондой цитрус өсүмдүктөрү кирет да. Ошол өсүмдүктөрдү өстүрсөк болобу өзүбүздөн эле? Мандаринди, лимонду күнөс ана жасап. Мен өзү негизи ошол сырттан келген продуктыларга көз карашым кичине тескерирээк да. Бирок эми биздин ар бир продукты өзүнүн баягы климаттык шартты талап кылат да. Анан ал мүмкүн күнөскана жасап, күнөскананын ичинде өстүрсө болобу ошол өсүмдүктөр. Азыркы учурда ушул элдин арасында айтылып жатат, биздин базарларда Ирандын алмасы келип, Ирандын алмасы сатылууда депчи. А биздин Кыргызстандын көлдүн, Ноокаттын, Баткендин алмалары, Таластын алмалары сатылып бүтө электе өзүбүздөчү. А сырттан келип туруп биздин өзүбүздүн бааларды түшүрүп койгон, анын ойлоп көрө турган болсок, экологиялык жактан кандай таза өсүмдүкпү, мүмкүн химикаттар менен кызартылып, бышылганбы, аны билбейбиз. А биздин Кыргызстандыкы өзүбүздүкү да мындачы. Ооба, азыр күнөсканаларда жакшы лимонду аябай жакшы өстүрүп калышты. Анан фермерлер ошол лимонду күнөсканада өстүрүп жакшы пайда, экономикалык жактан жакшы пайда көргөн дагы фермерлер бар да. Мен өзү негизи ошо биздин жергиликтүү өндүрүштү колдогон кишимин, өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрөлү, колдойлу. Ал эми импорт кандай болуп жатат? Бул жакта кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы? Импорт боюнча айта кетсек, биздин мекемеде Агролит коомдук бирикмесинде дагы кооператив бар, Агролит плюс деген. Агролит плюс кооперативибиз Голландиядан үрөндүк картофелди импортировать этип, үрөндүк картофель бул жакта кыргызстандык фермерлерге таркатабыз. Кыргызстандын шартында өстүрүп жатышат ал үрөндүк картофелди. Ал Ат башы, Нарын областынын Ат башы районунда аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Ошондой эле Ысык көлдө дагы өстүрүп атышат. Азыр мүмкүн болушунча биз республика боюнча жайылтынга аракет кылып атабыз. Бул уже мындай испытаниядан өткөн да. Биздин шартта эксперимент кылып өстүргөнбүз. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн үчүн азыр фермерлер тарабынан талап чоң да, жакшы. Буюрса могу жаз менен апрелдин баштарына буюрса быйылкы үрөндөрдү күтүп атабыз. Фермерлер да күтүп атат. Буюрса бул кандай шарттар менен берилет дыйкандарга? Бул албетте бул деген кээ бир ушундай үрөн бергенде же ошол жер семиргичтер бергенде жарым акчасын азыр бер, жайында бер, күздө бер деп 3 бөлүккө бөлүп беришет да. Сиздерде да ушундай каралганбы? Ооба, бизде да андай каралган. Биринчи ошо биз заявка беребиз да Голландияга, үрөндөргө бул жактан заявка алып чогулту, анан 10%-ин фермер төлөш керек. Андан кийин калган суммасын уже үрөндүк картофель келгенден кийин баштапкы төлөм 10% болот, э? Баштапкы төлөм 10%, ооба. Картофелден тышкары кайсы өсүмдүк бизде Кыргызстандан импорт болот? Картофелден тышкары. Биз азыр картофелден башка, биздин мекеме азыр картофелден башка продуктуну импорт кылбайбыз. Бирок кээ бир чет жактан жанагы компаниялардын сунушу менен, суроо талабы менен биз бул жактан биздин Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарабыз да. Азыркы учурда дыйкандар тарабынан айтылгандагы бир көйгөйлүү маселе, биздин будай сепкенде өзүбүздөгү ушу үрөндөр мурдагы эски болуп, түшүмдүүлүгү дагы аз.
мүмкүн Казакстандан жана Россиядан башка мамлекеттерден башка ушул азыркы заман талабына жараша үрөндөр күндө өзгөрүп атпайбы? Үрөндөрдүн гибрид да башка деп түрлөрү чыгып атпайбы? Ошондой түрлөрдү алып келип эге турган болсок, түшүндүрүү да көп болуп, анан унга болгон таңкыстык бизде жоюлат. Биз Казакстандан, Россиядан ун сатып албай, өзүбүздүн тегирмендер иштеп баштайт деген сөздөр айтылат да. Ушул будай тууралуу, ун тууралуу сөйлөшөлүчү. Будайдын силерде барбы ушундай каралганбы? Мүмкүн мындан кийин ошол нерсени дагы тизмеге киргизесиңер дегендей. Негизи бизде Кыргызстанда семенной фонд мындай жабыркап келеткенде фермерлер менен биз жолукканда эле фермерлер айтышат да, биз мындай таза сапаттуу үрөндөн биз жабыркап келебиз депчи. Анан ошол жаатында азыр биз жакында Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба коому бар, ФАО деп билебиз. Ошол уюмдан биз үрөнчүлүктү өнүктүрүү боюнча дагы долбоор каралып жатат. Ооба, бул долбоордо так ошол жана жергиликтүү үрөндөрдү өнүктүрүү болуп эсептелет да. Биз жана көргөзмө участоктордо создавать этип, анан ошо жергиликтүү сортторду гана айдап ошол үрөндөрдү көбөйтүү да бул долбоордун максаты. Анан будай боюнча айтып кетсек, ооба, биз Казакстан жана Россиянын ундарына көп басым жасайт экенбиз. Алардын клейковинасы да жакшы болот экен дагы, камыры да жакшы болот экен да, ал мерлердин. Анан бирок биз эмне үчүн Кыргызстанда өзүбүздүн жергиликтүү сорттор буудайларды дагы жакшы өнүктүрүп, аларда жакшы мындай сапатын жогорулатып иштесек болот, албетте. Мүмкүн сиздер ушул бирикмеңиздер будайдын үрөнүнө дагы басым жасап, дыйкандарга сапаттуу үрөн маселесин карап бересиздер. Ооба, албетте бул долбоордо ошол жазгы будайдын дагы сортун айдайбыз буюрса, ал жакында буюрса ишке ашат. Анан ошол жергиликтүү сорттун үрөндөрүн көбөйтүп дыйкандарга шарт түзгөнгө аракет жасайсыздар, аракет жасайбыз. Дал ушул агролиттин буга чейинки жетишкендиктери тууралуу сүйлөшсөк, мына таштандыларды, мындай урналар, атайын баштыктар болот эмеспи? Ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Биз азыркы учурда ошо долбоорлордун ишке ашырып жаткан долбоорлордун бирөөсү швейцариялык уюм Helvetas Кыргызстан уюмунун долбоору бар. Кыргыз Республикасында кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү долбоору да. Бул долбоордун алкагында биз Караколдо туристический сектордун өкүлдөрүн бириктирген дестинация Каракол деген коомдук бирикме бар. Ошол коомдук бирикме менен биргеликте иш алып барып атабыз бул долбоордун алкагында. Ошо таштандыны бөлүп чогултуу же болбосо таштандыны сорттоо боюнча маалымат кампания өткөрүп жатабыз да азыркы учурда. Бул маалымат кампаниянын максаты мекендештерибизди таштандыны бөлүп чогултуу же сорттоо аркылуу экологияны сактоого чакыруу болуп эсептелет да. Биздин Кыргызстаныбыз кооз тоолорго, Шаракан дарыя сууларына, бийик чокуларга бай өлкө да. Анан өлкөбүздүн кооздугун көрүү үчүн чет жерлерден жылына бир нече миңдеген туристтер келишет да. Бирок бизде бир чоң көйгөй бар экен да. Бул кээ жерлерде, кээ жана туристический жерлерде дагы таштандылар төгүлгөн. Жагымсыз да? Ооба, жагымсыз учурлар бар. Таштандылар төгүлгөн, анан айлана чөйрөнү булганышы да. Бирок биз ошол көйгөйдү ар бирибиз баягы жеке жоопкерчилик менен мамиле кылып ошол көйгөйдү чечсек болот экен да. Биз ушул маалымат кампанияны атайын ошол жаатта, ошол максатта өткөрүп атканбыз да. Биздин мекендештерибизге, элибизге таштандыны бөлүп чыгаруунун, сорттоонун актуалдыгын, маанилүүлүгүн жеткирүү максатында болчу да. Мисалы үчүн көптөгөн жана өнүккөн өлкөлөрдө таштанды бул баалуу сырьё болуп эсептелинет да. Андан аларды кайра иштетип бир жаңы өндүрүш, бир продукт чыгарса болот да. Бизде Кыргызстанда ал нерсе анчалындай актуалдуу эмес экен да. Негизи актуалдык, бирок анча маани бербейт экенбиз да. Мисалы үчүн биз
ошо видеороликтер бизде дагы азыр бул кыска видеоролик болчу, мындан дагы кененирээк 4 мүнөттүк дагы видеоролигибиз бар. Ошол видеороликти да тартканда көрдүк да, могу свалкалардын көбүндөй даже Кыргызстанда мыйзамсыз да свалкалар көп экен. Ошол свалкалардын да мындай абалын барып көрдүк, аябай зээнди кейтет да. Себеби свалка көбөйгөн сайын ал деген жана свалка кар менен эриген агын суулар аркылуу жана жердин астындагы сууга уулуу заттар кирип, анан аяк ченинде биз жанагы киши кайра эле абага көтөрүлүп ал, абага көтөрүлөт, анан суу аркылуу мисалы үчүн жанагы айыл чарба продукциялары өстүрүлгөн өсүмдүктөргө суу аркылуу да жетип, ошентип акыр ченинде адам баласынын ден соолугуна зыян келтирет экен да. Аселе эже, бүгүн биз келгиле айлананы тазалайбыз, таштандыларды желин баштап көтөрүлгөн туш кел жерге таштабай, атайын урналарга таштайбыз деген теманын алкагында кеп козгоп атабыз. Негизи эле ушул маданият, ушул бул деле маданият да, мындай алып карагандачы. Сиздерге ушул таштандыны Япон элинде ушундай экен. Желин баштыкта өзүнчө мектеп окуучусунун сумкасында кадимки мектепке көтөрүп барган баштыгында баштыктар болот дейт кадимкидей. Ошонун ичинде желин башты өзүнчө, эгерде кагазынан бир таштанды чыга турган болсо, кагаздын өзүнчө, бөтөлкөнү өзүнчө. Үйүнүн айлана короосунда же бир жерде болот дейт, алып барып таштайт. Билесизби? Айылдарда ушундай бир эртең менен, таң эрте бир автоунаа келип сүт жыйнап кетет. Ошондой эле Япон элинде эртең менен ушун келип атайын машиналар келип токтойт дейт, анан алып барып таразага тартып берип акчасын алат дейт да. Сиздерде да ушундай таштанды сатып аласыздар, Жок, бул Япония аябай жакшы мисал болду да. Негизи өзү ошондой сорттош керек да таштандыны. Бизде азыр бир нече жылдан бери азыр Бишкекте дагы ошол нерсе бизде мындай практика жүзүндө ишке ашылып келатат да. Азыр көрсөк шаар ичинде эле кээ бир жанагы соода борборлорунда ошондой атайын урналарды коюп коюшту. Сары, жашыл, кызыл болуп, бул деле мындай кубандырчу бир жакшы нерсе да. Бизде деле мындай маданиятыбыз өнүгүп алдына жылып атат деген нерсени билдирет да. Анан Япония боюнча айтып кетсек, бизде ошо айтып атпаймынбы, азыр биздин долбоорубуз туризм тармагында, анан Караколдо Мацуноки деген япон стилиндеги бир конок үйү бар да. Бул конок үйү так ушул нерсени өздөрү практикалайт этишет да. Келген конокторуна дагы аябай жакшы, анан айлана чөйрөгө дагы аябай жакшы да. Ошентип бөлүп пластикти башка, кагазды башка, айне идишти башка кылып бөлүп ошентип коюшат да. Эгерде биздин өлкөбүздө ушундай нерселер дагы көбүрөөк болсо, мен ойлойм биз экологияны сактаганга чоң салым кошот элек да. Анан азыр сиз Шабдан мырза айтып кеткендей, таштандыны сорттоодо биз экологияны гана сактаганга салым кошпостон эле биз жага экономикалык жактан дагы кичине пайда тапсак болот экен да. Себеби бизде Кыргызстанда ошондой жана кабыл алуучу пункттар бар да. Анан аларга барып тапшырсак, желин баштыкты өзүнчө баса белгилеп айтканда сатсак ошону, таштандыбызды. Сатса, аны жөн эле свалкага эле таштандыга төкүп салбай алып барып сатса, ал өзүнүн чөнтөгүнө деле, ар бир жарандын өзүнүн чөнтөгүнө эле болсо деле, бир аз болсо деле жакшы таштандыларды жерден да теп калбасыз го. Азыр бизде ошондой кабыл алуучу пункттар бар. Алар баягы биринчи аларды кайра иштетип, первичный переработка кылышат да. Анан кийин жана чоң мекемелер бар да, мисалы үчүн Алтын Ажыдар деген кагаз картондорду кабыл алышып, алар уже анда аларды кайра иштетип, жаңы продукт өндүрүп чыгып атышат. Ошондой эле биз ошол жанагы видеороликти иштеп чыгып атканда барып жеринен тартып келдик. Бишкек шаарында бизде жагы пластмассадан жазылган чака, кийим илгич вешалкалар, мындай дагы тазиктерди чыгарган дагы мекеме бар экен да, ошондой компания бар экен. Бул деле аябай кубандырчу нерсе. Бизде ушундай нерселер көбүрөөк болуп турса, таштандыдан арылсак, биз ден соолугубуз жакшы болот. Свалкаларыбыздын аянты азайып, свалкалар азаят эле биздин өлкөдө. Чоң рахмат Аселе эже. Мына ушул нерсеге жетели буюрса, бул нерсеге жетүү үчүн кайсы бир инсандан үмүт кылып отурбай, тиги жасаш керек, бул жасап койгондо мындай болбойт болчу дегенден алыс болуп, ар бир инсан ошол нерсеге басым жасай турган болсо, сөзсүз түрдө экологиябыздын таза болуусуна биз өзүбүз гана салым кошо алабыз. Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун.
Ооба, рахмат силерге. Анан бул жаатта биз жанагы өспүрүм курактагы мектеп окуучулары менен дагы иштешсек аябай жакшы болот. Себеби баягы өспүрүм курактагы балдар өздөрүнүн ата энелерин, досторун дагы жакшы үгүттөшөт экен да ушундай нерсеге. Ошо тарбияны биз өзүбүздөн анан балдарыбыздан баштасак, албетте коомчулугубуз өзгөрөт, айлана чөйрөбүз тазаланат. Силерге рахмат. Урматтуу мекендештер, таштандыларды бөлүп сорттоңуздар, аларды кабыл алуу пунктуна алып барып тапшыруу аркылуу экологиябызды сактайлы. Бул берилген маалымат ар бир бизди көрүп жаткан көрүүчү үчүн сонун бир маалымат болду деп айтсак да жаңылышпайбыз. Пайдаланалы, колдонолу. Силер айткандай таштандыны болушунча жөн эле таштап койбой, ошо атайын сорттоп, сатып ала турган жерге алып барып сата турган болсоңуз, бул сиздин чөнтөгүңүзгө дагы, үй бүлө мүчөлөрүңүзгө дагы бир топ эле чоң жардам болот. Анан экологияны таза кармай турган болсок, биздиге келип жаткан чет мамлекеттен келген туристтер, конокторубуз, меймандарыбызга дагы жагымдуу маанай болот. Экономикабыздын өсүүсүнө биз өлкөбүздү туризмдин мамлекети кылып өнүктүргөнгө дагы сонун мүмкүнчүлүк бар.